Şeriatta cemaat деген iki türdүү майниде келет дейт. Биринчиси жамаатул адиян, диндеги биригүү дейт. Ал кайсы нерсе? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү кармоо. Адамдар талашып, тартышып, бөлүнүп, чачырап кеткен учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кимде-ким пайгамбарыбыздын сүннөтүнү карманган болсо, мына ошол жамаатты карманган болот. Ал учурда жамааттар көп болуп, чачырап кеткен учурда жамаат ошол сүннөттү карманган адам эгерде жалгыз болсо дагы ал башкалар көп жамаат болсо да, жалгыз болсо да ошол адам жамаат болуп эсептелинет. Кийин пайда болгон нерселер, кийин чыккан жолдор, алар канчалык көп болсо дагы шариаттагы максаттагы жамаат болбойт. Шариаттын текстиндеги келген максатта ал жамааттар эсепке кирбейт. Демек, биринчиси жамаатул адиян, диндеги биригүү деген. Буга далилине бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Фасаяхра ихтилафан касира. Көптөгөн талаш тартыштарды көрөсүңөр деди. Ошол учурда эмне кылгыла деди. Кайсы жамаат көп болсо, ошо жака кеткиле деген жок. Ошол учурда эмне деди? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин сүннөтүмдү жана мени халифа Рашид болгон сахабалардын сүннөтүн кармаңыла деди. Демек, мусулмандар ыркы кетип, бөлүнүп, чачыраган учурда адам акыйкатты издеш үчүн эмне кылыш керек экен? Биринчи пайгамбарыбыздын сүннөтүнү карманыш керек. Пайгамбарыбыздан кийин сахабалардын жолун, ошо пайгамбарыбыздын сүннөтүнү сахабалар кандай түшүндү? Ошондой түшүнө турган болсок, мына ошол адам жамаат болот. Ал адам жалгыз болсо дагы. Жамааттан максат ушундай. Жамааттан максат эмне? Сөздүк мааниси эмес. 3төн көп болуш керек, мындай көп адам болуш керек деген максат эмес. Сүннөттү карманган адамдар мына жамаат болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: "Антал жамаа ва ин кунта вахдак." Сен жамаатсың, эгерде акыйкаттын үстүндө болсоң, өзүң жалгыз болсоң дагы дейт. Сахабалар ушундай түшүнүшкөн. Мына жамаатты эмнеде түшүнүшкөн? Акыйкаттын үстүндө жүргөн адамдар жамаат дейт. Ошол сыяктуу эле бизге Аллах Тааланын дини бар, кандай жашашты көргөзгөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнү көргөздү. Биз ошону карманышыбыз керек. Кимде ким бөлүнгөн болсо, ошол сүннөт жолунан башка жолдорго чыккан болсо, алар канчалык көп болсо дагы алар туура болуп эсептелинбейт алар. Аллах Таала Куранда айтат: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu." Силер бардыңар бирге Аллахтын арканын кармаңдар. Аркан эмне? Аллахтын арканда максат Аллахтын дини, китеби, пайгамбарыбыздын сүннөтү. Ва ла тафаррaqu, ошондон бөлүнбөгүлө деп атат. Аллах Таала Куранда айтты: "Ва анна хада сирати мустакима фаттаби'уху ва ла таттаби'ус субул." Айтканым мына ушул менин туура жолум, түз жолум. Ошону ээрчигиле, андан башка бөлүнгөн жолдорду ээрчибегиле деп атат. Талашкан, тартышкан учурларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кайта турган болсок, ошол адам жамаат болуп эсептелинет. Шариаттагы жамааттын биринчи диндеги жамааттын майысы ушундай: сүннөттү карманган, пайгамбарыбыздын жолун карманган, сахабалардын жолун карманган, мына ошолор жамаат болот.